Исакулова Жайнак 1 жылдан ашык убакыттан бери өтүндө таш бар экенин билип, бирок кесипкөй дарыгерлерге көрүнүүгө мүмкүнчүлүк болбой келген. Анткени ден соолугуна толук түрдө кам көрүү үчүн айылда тиешелүү оорукана жок. Мындан улам Чоң Каракол айылына акысыз түрдө медициналык кароодон өткөрүүгө дарыгерлер келгенин угуп, кызынын жана өзүнүн ден соолугун текшерткени келип олтурат. Азыр бу жерде бекер көрүнүп атабыз. Жакшы тартат. Мен өтүм ошо толуп кыйналып сүйлөп өтүм көрсөттүм азыр. Өтүмүздө аз таш бар экен. Деп ошентип айтты. Жакшы жүрүп атат, жакшы текшерип атат. Мен өзүмө ошол өткө хирургка назначение кылды. Элеттиктерди бекер кароодон өткөргөн ак халатчандар Дени Сак эл ассоциациясынын дарыгерлери. Анда 150дөй адис биригип, медициналык жардам жетишсиз болгон тоолуу райондорго акысыз кызмат көрсөтүп, 5 жылдан бери эл батасына татып жүрөт. Бүгүн 17 дарыгерлик багыт боюнча 30 ак халатчан келген. Алардын баамында алыскы аймактарда хирургиялык жана гепатологиялык оорулар көп кездешет. Бизге өтүнүч кат жөнөтөт. Өтүнүч каттын негизинде Bizde özümüzün admin sovetimiz var, admin kengешибиз. Ал жерден кеңешип, кайка барабыз, качан барабыз, кайсы күнгө бошой алабыз. Анан ушул базар дем алыш күндөрү, ишибизден сырткары күндөрү келип, ушу элибизге кызмат кылып жүрөбүз. 17 специальность боюнча адистер келди. Кардиолог, окулист, лор, гинеколог, эндокринолог, хирург, ушул сыяктуу 17 специальность боюнча адистер келишти. Оор шартта жашаган айыл элин текшерүүдө керектүү дары-дармектер жазылып, айрымдарына облустук ооруканага жолдомолор берилди. Мындан сырткары аталган ассоциациянын дарыгерлер тобуна демөөрчүлүк кылган тараптар менен келишим түзүүгө даярбыз дешет. Анткени алар жардамга келсе, жол акыга кеткен каражатка заманбап үлгүдөгү аппараттарды алыскы аймактарга алып барууга жумшалат. Бизге дагы бир керектүү нерселер бар эле да. Бул деген эмне? Анализ лабораториялар болсо да, анализдерин азыр эле биз аныктасак, дагы бул жакшы болмок. Бизге ошондой эле бир келгенде көрдүңүздөр, бирөөнүн маршруттарын жалдап алып келдик. Бир өзүбүзгө караштуу машинабыз болсо жакшы болмок. Мындай саамалык айылдык кеңештин депутаты Эдилбек Залимбеков тарабынан демилгеленип, демөөрчүлүктү колго алган. Айылдык оорукананын эч кандай шарты жоктугу жана адистер жетишсиздиги ага себеп. Тоолуу район ушундай деп кече өтүнүч катка да жазганмын. Себеп бизде шаардан ушундай алыста болгон үчүн арга жок. Ушул бизде ушундай жеңил машиналар менен жетишинче алып барабыз. Жакынкы айылда 3-төө бар, бирок бизде жакшы каралбайт. Себеп операция жолу болбойт, төрөткана жок, бул нерселер өтпөйт. Ошон үчүн бизде шаарга түшөбүз, ушу районго түшөбүз. Ол жерден областка айдаса, ол жакка кете беребиз. Айылдагы мындай жакшы жашанду угуп, ден соолугун текшерткени келген жарандардын, тургундардын саны арбын. Алардын катарында өзүңүздөр көргөндөй, мектеп окуучуларынан тарта айылдагы кары картаңдарга чейин бар. Буга чейин жергиликтүүлөр ден соолугун көзөмөлдөн өткөрүү үчүн облуска же районго барып текшертип келишкен. Ал эми бүгүн болсо алардын сүйүнүчүндө чек жок десек дагы болот. Булар акысыз ушу элдин келечеги үчүн, элдин ден соолугу үчүн өздөрүнүн болгон билимин, күчүн аябай жардам бере турган деп биз ушундай ойлонуп атабыз. Буларга колдоо керек экен. Себеби булардын жол акыларына жана ошол бирден айылды көрө берсе, бул элдин келечегине, ден соолугуна чоң эле өбөлгө түзүлөт. Бир жетишпеген жерибиз 3 айыл өкмөттө паптап врач жок. Муну алып келип беребиз деп айткандарын 2 жыл болду келелек. Айылда оорукана жок болгондуктан жашоочулардын ден соолугун кароо мектепте жана үй бүлөлүк ооруканада жүргүзүлдү. Медицина борбору 60-жылдан бери жаңыланган эмес. Бул маселе жогорку кеңештин депутаттарына бир канча жолу айтылган, бирок чечүүгө камынган жан болгон жок. Бул маалыматты көргөн 7-чакырылыштын жаңы депутаттары оң жагына чечип берсе, карапайым элдин жашоосу бир топ жеңилдемек деген үмүттөрүн айтышты. Айганыш Туратбек кызы, Гайбулла Иргашев, Ош ТВ жаңылыктары. Элдин кызматын кылып, Алланын ыраазычылыгын алып жүрө бергиле. Амин. Алла. Рахмат силерге.